Sahih Buxariyda kelgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Sayyidul istig'for, istig'forlarning eng yaxshisi, eng boshchisi bu ne? Anta qula shunday deb aytdi" dedi. Allohumma anta robbi la ilaha illa ant, xalaqtani va ana abduk, va ana ala ahdika va va'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya va abu bi zambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa ant. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Kimdeki mushuni erте менен айта турган болсо, анда муқинан дейт, ошого ишенген абалда, ыхластуу абалда айта турган болсо, ушул зикирди эрте менен. Ал кечке чейин өлүп кала турган болсо, анда ал бейшейлеринен болот дейт. Же болбосо кечкиргенде айта турган болсо, ал эмне таң аткыча чейин өлүп кала турган болсо, ага ажал келип кала турган болсо, анда ал дагы бейшейлеринен болот дейт. Бирок шарты эмне? Ыхлас менен берилген абалда айтуу дейт. Бул ушул саййидул истигфар деп аталынат. Бул эрте менен кечинде айтылуучу зикирлер. Эрте мененки зикирлер качан айтылат? Эрте мененки зикирлер булар таң киргенден баштап күн чыкканга чейин эң жакшы убакыт. Болбосо чак түшкөнгө чейин. Ал эми кечкиси болсо түштөн кийин ошол күн батканга чейин, караңгы киргенге чейин айтылат. Демек күнүнө ушуну эрте менен кечинде айтып жүрүү бул ошол соопко жетишүүгө эң негизги себептерден. Жана бул истигфардын эң жогоркуларынан, эң башчыларынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай. Эми мунун мааниси эмне? Аллахумма анта робби ла илаха илля ант. О Аллахым, сен менин Раббымсың. Өзүңөн башка сыйынууга татыктуу зат жок. Халактани ва ана абдук. Сен мени жараттың, мен сенин кулуңмун. Ва ана аля ахдика ва ва'дика мастатаат. Мен сага берген убаданын үстүндөмүн. Колуман келишинче убаданын үстүндөмүн. Мындайча айтканда, буйруктарыңа аткарып, кайтарган нерселеримден тыйылып жүрүүгө ошол убаданын негизинде колуман келишинче аракеттемин. Жана сенден өзүмдүн бир кылган жаман иштеримден пана тилейин дейт. Мен аузу бика мин шарри ма санат, мен өзүм колум менен кылган жаман иштеримден жамандыгынан пана тилейм. Жана ошондой эле абулака би ни'матика алейя, мага берген жакшылыктарың, неаматтарың баарын мойнуна алам. Ва абулака би замби, жана ошондой эле мен өзүмдү күнөөкөр экенимди, сенин алдыңда күнөөкөр экендигин дагы мойнума алам. Фагфирли фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Мен күнөөлөрүм кечиргин, анткени күнөөлөрдү бир гана өзүң гана кечиресиң деп. Ушундай деп айтуу. Күндө ушуну арабчасыны жаттап кимде ким эрте менен айта турган болсо, якын менен, ыхлас менен айта турган болсо, ал эмне? Кечке чейин өлүп кала турган болсо, ал бейшейлеринен болот деди. Кечинде айтып өлө турган болсо, ал таң аткыча өлө турган болсо эмне? Ал да бейшейлеринен болот. Бул Сахих Бухарийде келген хадистерден.